Жаш өспүрүмдөрдү жумушка тартууга тыюу салынган. Дегенменен алар базарларда, техника оңдоочу, унаа жуучу жайларда, дыйканчылык талааларда иштеп келгени кадимки көрүнүшкө айланган. Андан сырткары ата-энесинин камкордугусуз калгандардын арасында кайыр сурагандар да көбөйгөн. Он жаштасыңбы? Канча убакыттан бери иштейсиң бул жакта? Bir yıl болып kaldı. Bir жыл болуп калды. Өзүң бул жактан аласыңбы? Жоқ. Дачадан. Дачадан аласың. Күндө келип иштеп кетесиң же сабактан кийин кандай болот? Күні келіп іштеп кетем. Бул жакта канча акча төлөйт? Эмне жумуш аткарасың? Просто әкем биле иштеп. Өлкөнүн айрым үй бүлөлөрүндө жаш өспүрүмдөр иштеп тапкан акча кирешенин бирден бир булагы болуп саналат. Айрым балдар мектепти жакырчылыктын айынан ташташат. Ошондой эле дүйнөнү каптаган пандемиялык кырдаалда жаш өспүрүмдөрдү иштетип көчөгө чыгарууда. Ал ата-энелер эмнеге биздин азыркы заманда турмуш тиричилигибиз өтө төмөндөп кеткенине байланыштуу ата-энелер өздөрү мажбурлап жатат да. Жаш болуп аны жумушка тартпай эле окуш керек, алар билим алыш керек. Балалыгын жакшы өткөрүш керек да. Дайыма рейд, байма-бай рейд өткөрүлөт. Ал эмгекке тартуу, түнкү өспүрүмдөр ушундай аталыштарда рейдтер уюштурулат. Негизи рейд учурунда аныкталган эмгекке тартылган өспүрүмдөр бизде балдар иштери боюнча комиссия бар. Ошол комиссияда каралат. Комиссияда бүт билим берүү, социалдык коргоо, биздин аймактык башкаруулардын курамынан түзүлгөн комиссия болуп эсептелинет. Ал комиссияда ошо балдарга кандай жардам берилет, ошо карап туруп муктаждыгына жараша жардамдар берилет. Адистердин айтымында жаш өспүрүмдөрдүн жумушка тартылуусу жаз жай мезгилдеринде көбөйөт. Жашы жетелектерде жеңил жумуштарды мыйзамдуу иштей алышат. Ал үчүн 3 тараптуу келишимдик талаптар аткарылуусу кажет. Жумуштун жеңил түрлөрү боло турган болсо, жашы жетелек өспүрүмдөрдү социалдык коргоо бөлүмүнүн жана ошондой эле жумуш берүүчү тарап жана ата-энеси менен биргеликте 3 тараптуу келишим түзүп, бардыгынын макулдугу менен жеңил жумуштарга иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Милиция кызматкерлери тиешелүү жумуштарды аткарып келишет жана ошондой эле бир топ профилактикалык иш-чаралар дагы жүргүзүлүп келет. Жалал Абад облусу боюнча 2020-жылы 46 жашы жетелек өспүрүм кара жумушка тартылган аныкталган. Ал эми быйыл 5 айда 7 бала эмгекке тартылган. Өкмөттүн 2020-жылдагы жаңыланган токтомунун негизинде 18 жашка чейинки балдарды жумушка тартылуусу жана алардын ден соолугун сактоо үчүн атайын токтом ишке киргизилген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.